Эми уктуруубуздун коногуна суроолорубуз менен кайрылабыз. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Саясий партиялар, анын ичинде Өнүгүү прогресс саясий партиясы берген убадаларын ушул күнгө чейин канчалык аткарды? Азыркы тапта кандай иштер аткарылып жатат? Бакыт Эргешевич, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу шайлоочулар, урматтуу биздин кыргызстандыктар. Биринчиден 4-октябрда 2015 жылда шайлоо өттү. Биздин Өнүгүү прогресс партиясына 150 000 добушка ээ болдук. Биз 13 мандатка ээ болуп, азыр фракция болуп парламентте отурабыз. Сиздерге чоң ыраазычылык айтабыз. Анткени биз бул добушту баалап атабыз. Бизге ишеним артып, бизди парламентке отургуздуңар. 4,5 айдын ичинде 18 жума, 18 жуманын ичинде ар 5-чи күнү бизде фракциянын жыйыны болот. 16 отурум өткөздүк, 73 маанилүү чечимдерди кабыл алдык. Мына сиздер жакшы билесиздер, биз оң рулдагы такси жөнүндө биз мыйзам кабыл алдык, 3 окуудан азыр президент кол коюп берет. Аны биз аткардык. 1 январдан 2016 жылдан баштап ушул мыйзам иштеп башташ керек элек. Аны биз токтоттук. Биз негизги ал жерден анализ жасасак, автокырсыктардан жапа таткан адамдар көбүнчө Ош Бишкек жолунда. Анан кийин анын ичинде оң рулдагы таксилерден жапа таткандар көп болуп атат да. Биз анализ жүргүзсөк, мына шаарларда таксилер эч кандай мындай мыйзам бузууларды аткарбайт экен. Алар жакшы эле өзүнчө жумуштарды аткарып атышптыр. Ошого биз 2020 жылга чейин биз узарттык, бирок 2020 жылдан кийин алыскы жолдорго, ушу каттамдарга оң рулдагы таксилерди биз бир техникалык бир талаптарды коебуз. Ушул талаптарды ылайык эгерде болсо, ошого уруксат берилет. Экинчиси, биз мына балдарга карата зордук, зомбулук жасагандарды өлүм жазасын киргизебиз деп айтканбыз. Биз мына жакын арада Конституцияга референдумга сунуш киргизебиз. Бул педофилдерге жана террористтерге ошол өлүм жазасы деп мына ушундай элдин астында алып чыкканга аракет жасайбыз. Социалдык төлөмдөр боюнча биз айтканбыз, социалдык төлөмдөр боюнча биз мыйзам жазып чыктык. Азыркы иштеп аткан мыйзам төлөмдөр дыйкандарга, жер менен иштеп аткан биздин элибизге ошол төлөмдөр токтотулсун. Токтом менен бекиттик. Бирок жаңы мыйзамды башкача нормалар менен жазылып чыксын деп ушундай унаалар менен жана турак жай камсыздандыруу боюнча андагы мыйзамдарды карап чыгып токтоттук. Токтоткондон кийин азыр биз жаңы мыйзам жаздык. Эми жумуш орундары боюнча, жумуш орундары айтып атпайбызбы, 10 000 жумуш орундары түзөбүз деп. Жаш адистерге биз мына мыйзам талкууга алып чыктык. Биз жогорку окуу жайлардын ректорлерге жоопкерчилигине коюп атабыз. 30% бүтүрүүчүлөрдүн 30% сиздер ушу жумуш менен камсыз кыласыңар деп милдеттүү түрдө мыйзам менен аларды. Бакыт Эргешевич, азыр бул убадалардын ар бирине бирден токтололу. Кезекте бизде түз байланышта барманыбыз күтүп калды, суроосун угуп алалы. Саламатсызбы? Саламатсыз. Мен Бакыт Эргешевичке суроо берейин. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Алмаз, Бишкек шаарынан. Бакыт Эргешевич, азыр сиздерде выборго чейин жарык шаар деген долбоор менен иш баштадыңыздар эле. Азыр ошол жарык шаарда биз эле не деп коет, кубандык эле. Ушундай атуулдар бар экен. Азыр ошол не деп коет, мындай кыскасын айтканда, азыр ошол көпчүлүк эле двордун ичиндеги жарыктар азыр күйбөй калды. Анан баягы сиз номерге звонить этсеңиздер, келип ондойбуз деген номерлер иштебейт. 97 66 06 эле кайсы ошол номерлер иштебейт. Ошол кандай байланыстак болот ошолду? Кайрадан бир сыйра техниктер келип карап койсо деген. Рахмат, түшүнүктүү болду сурооңуз. Рахмат, урматтуу угармандар.
Биз Өнүгүү прогресс партиясы 2012 жылда түзүлгөнбүз. Биз жаңы партия түзгөнбүз. Жаңы партия түзүп биз бир ой менен чыкканбыз, демилге менен чыкканбыз. Бирок биздин элибиз жөнөкөй курулай сөздөргө ишенбейт экен. Ишенбейт деп биз ошого практикалык жумуштарга чыкканбыз. Бул МТС жөнүндө, саламат сактоо, өзүң жүрөгүңдү сакта жөнүндө, шаарларда жарык шаар деп демилге көтөргөнбүз. Биз аны практикалык жумуш менен биз далил катары жумуш аткарса болот экен деп биз жасалдык. Биз мэрияга аны көрсөттүк. Мына биздин демилгебизди колдогула. Биздин демилгени жөнөкөй эл колдоп атат. Жарык шаар деген мына биз канча деген королорго жарыктарды орноткондон кийин канча деген ыраазычылыктар айтты. Туура. Эми ар бир лампочканы биз көзөмөлдөй албайт экенбиз. Азыр биздин телефонубуз иштебей алышы мүмкүн. Бирок биздин бул мамлекеттик программага киргизип атабыз. Анткени ар бир шаарда бул партияга барып лампочка такпаш керек. Бул мен айттым, өзүм оюмду, демилгени биз далил катары көрсөттүк, иштеш керек. Азыр ар бир мэрияда ушундай жарык шаар деп долбоор токтом чыгат. Токтом чыккандан кийин ушул королордо сиздерде ушундай мэрия жарыкты орнотуш керек. Алар эмне болуп атат мэрия? Көчөлөрүн, автожолдорун жарык менен камсыз кылат дагы, королордун ичинде жарык менен камсыз кылбай атышат. Мына ошол жерден алар айтып атат, коро бул бизге карамагына кирбейт. Бул жашоочулар өздөрү орнотсун, өздөрү көзөмөлгө. Бул туура эмес. Шаардыктар менен чогуу ошол программаны колдоп, жарык шаарды, жарык королорду орнотуш керек. Бул мамлекеттик деңгээлде программа эми ашырылат деп мен сизге сөз бере алам. Бакыт Эргешевич, өзүңүз да билсеңиз керек, президентибиз Ошко болгон сапарында айтып кетти да, саясий партиялар убадаларын такыр аткарбай жатат деп. Буга кандай дейсиз? Эми мен биз Алмаз Шаршенович президентибиз кайсы партия жөнүндө айтканын мен так билбейт экенмин. Бирок биздин партиябыз колдон келишинче аткарып атабыз. Мына мен жогоруда айтып кеттим, оң рулдар боюнча биз буну вада бергенбиз. Зордук зомбулук боюнча биз мына иштеп атабыз. МТС жөнүндө дагы МТС дыйкандарга айтып коеюн. МТС деген биз мына далил катары иштеп чыктык эле, баарды кубанып айтты. Мына мамлекеттик деңгээлинде Темир Сариев токтомго кол койду. Эми айыл өкмөттөргө уруксат берилди. Сиздер эгерде акча болсо, лизинг аркылуу МТС түзгөнгө уруксат берилди азыр. Эгерде мурда лизинг аркылуу 9% алып аткан болсо, биз сурандык, ким МТС ачып атканда ачса, ага 6%тен үстөк пайызы болсун. Анан кийин эгерде ким МТС ачкан болсо, ошол МТСке 1 жылдан кийин 20% субсидия болсун деп мына ошо МТС токтом долбоорун ишке киргиздик. Дагы бир айтып кетким келет, өзүң жүрөгүң сакта деген биз долбоорду ишке ашырганбыз. Мына ошол мамлекет деңгээлинде азыр саламат сактоо министрлиги өзүнүн буйругу менен Бишкекте иштеп аткан профессор, докторлор, кандидат науктар, ошолордун баары бул жерден күчтүү адистер, бир дарыгерлер топ түзүлүп, мына ошол приказ негизинде алар региондорго чыгып, региондордо жашап аткан биздин жарандарыбыздын ден соолугун көзөмөлгө алышат. Мына бул дагы жумушта. Эми акырын биз аны жумуштарды аткарып атабыз. Мына 73 маанилүү чечимдерди кабыл алдык. Анын ичинде дыйкандарга кредит, мына жеңилдетилген кредиттер болсун, мына 100 000 сом күрөөсүз кредит алганга мүмкүнчүлүк бердик. Былтыры 2015 жылы 3200 дыйкан кредит алган болсо, биз быйылкы план койдук, 9000ге жетиш керекпиз дыйкан кредит алгангачы. Мына ушундай окшогон. Эгерде көбүрөөк айтсаң, көбүрөөк айта берем. Токтолобуз. Угарманыбыз бар экен. Суроосун угуп алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Мен Талас шаарынан чалып атат элем. Бакыт Эргешевичке суроо берейин дедим. Атыңыз? Атым Талай. Угуп атабыз. Бакыт Эргешевич, сиз жылда МТС ачтыңыз эле. Быйылкы жылы сиздер мындай өзүңүздөрдүн эмеңиздер менен МТС ачкан жоксуздарбы? Анан тиги сиз бир баягы шайлоо болгондон кийин бир жыйналышта айттыңыз эле, Талас шаарынан
кандидатскка койгон тиги Сырдыбаев Нурлан боюнча бул жакын арада келет депутат болуп мандат алып беребиз дедиңиздер эле, ошол кандай болду? Рахмат сурооңузга. Талас областында биз Талас районунда Кара Суу айылында биз кичи МТС ачканбыз. Манас районунда центринде биз кичи МТС ачканбыз. Бул айтып атпаймынбы? Биз демилге көтөрүп, биз өзүбүздүн оюбуз, өзүбүздүн практикалык жумуш менен биз далил катары. Азыр мен баягы жогоруда айтып кеттим. Токтом долбоорунда биз сунуштаганбыз, кол коюлду. Бул мамлекеттик программа, бул мамлекеттик, бул партиянын программасынан мамлекеттик программа өтүп кетти. Эми сиздер дагы жакшылап иштеп, айыл өкмөт, айыл банк аркылуу, РСК банк аркылуу ошо долбоорду сурап МТС жөнүндө айыл өкмөттүн башчылары, акимдер, губернаторлор ошолар да аракет кылыш керек. Бул жерде Торобаев барып ар бирөөсүн тиги акимди айта албайт экен. Ошон үчүн сиздер дагы сайгылап. Сырдыбаев Нурлан боюнча туура, Сырдыбаев Нурлан боюнча ал биздин азыркы кандидат, азыркы кийин кете турган биздин эгерде бир жумушка же кайсы бир өзүбүздүн сүйлөшүүлөр бар, ошол Сырдыбаев Нурлан келе турган, биз убадасын бергенбиз. Азыркы кезекте биринчи ал турат. Рахмат. Ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, бүгүнкү уктуруубузда саясий партиялардын шайлоо алдында берген убадалары канчалык деңгээлде аткарылып жатат деген теманы талкуулап жатабыз. Бизде Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев жана Кыргызстандын шайлоочулар ассоциациясынын президенти Бакыт Керимбеков келген. Суроолоруңуз болсо байланышка чыксаңыз болот. Номерибиз 0312 68 06 06. Угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Бакыт мырза, assalomu alaykum. Алейкум салам. Мен Жылдызбек, коомдош ишмер, агаң болом. Мен мындай демекчимин да, Бакыт мырза. Чындыгын айтканда, мына оң рөлдү дедиңер, буну аткарган бул жакшы нерсе. Чындыгын айтып коюш керек. Андан сырткары дагы мына министр айыл чарбасы дагы мына карап туруп калгандарлык бир нерселерди айтып коюш керек кыргыз журтчулугуна. 100 миңге жакын сомду күрөөсүз койдуртуп атат. Бул да жетишкендик. Былтыркыга караганда быйыл айыл банктан дыйкандарга берип аткан акча 2 эсе көбөйдү. Бул да жакшы нерсе. Анан мен ойлойм да, эми конечно, эми алты эм болуп атат, алдыда 4,5 жыл убакыт бар. Анын алдында мен Бакыт мырзаны мен жакшы тааныйм да, билем да, анын эрки дагы, күчү дагы, билими да, деңгээли да жетет да. Убакыт берели, Бакыт мырза өзүн көрсөтөт ким экен. Себеби Бакыт мырзаны мен ойлойм, Кыргызстанда келе боло турган бир алдыңкы президенттердин бири десем мен жаңылышпайм. Ошондон Бакыт мырза, ишиңизге ийгилик, биз айма колдойбуз. Келе жаткан майрамы менен. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Мен айткым келет, чынында туура айтып кетти. Биз мындай бир бизде маалыматыбыз бар. Мына дыйкандар ар дайыма Айыл банк менен РСК банкка нааразы болот. Кредит алганда акча жетпей атат деп атышат. Ошол маселени да биз карап чыктык. РСК Айыл банктан сурады, эмне үчүн сиздер ушундай жөнөкөй карапайым дыйкандарга акча бербейсиңер? Дегенде алар РСК менен Айыл банктагылар бизде оборотто акча жок деп айтып атышат. Кийин аны дагы терең изилдедик. Биздин акчаларыбыз кайсы банктарда, биздин мамлекеттик акчабыз кайсы банктарда тейлеп атышат. Карасак, Россиялык банктарга, Казактардын банктарда, биздин өзүбүздүн акчабыз. Ошого биз айттык, жана чечим чыгардык. Жок дегенде 50% оборотуңарды ошо РСК менен Айыл банктарга тейлесин. Ошондо биздин дыйкандарыбыз дагы акчага мына муктаж болуп аткан, ошо обороту көбөйсө, аларга да мүмкүнчүлүк көбөйөт. Рахмат. Бакыт мырза, сизге да кайрылалы. Сиздер ушул Кыргызстандын шайлоочулар ассоциациясынын түздүңүздөр. Саясий партиялардын берген убадаларын канчалык деңгээлде аткарылып жатат, көзөмөл салабыз деп айткансыздар да. Азыркы тапта ушул саясий Өнүгүү Прогресс саясий партиясы сиздердин пикириңиздерде кайсы убадасын аткарбай жатат? Саламатсыңар агайым туугандар. Мен биринчиден рахматымды айтып кеткен атам ошо радио Азат Маралгачы. Мына биз жаңы эле ачылганбызда ушул биринчи шакты жасаган радио Марал. Башка телерадио бизге көңүл бурбайт экен да. Биринчи 2 жума мурун республика партиядан Алтын мырза Алтынай деген депутат келди эле. Лидер өзү келген жок. Бүгүн да Бакытка да рахмат, ошо өзү келип калган. Биздин жумушубуз баратат. Мына отчет берип атышат. Эл билип атышат, көрүп атышат. Мен эмне үчүн ушу ассоциация биз ачтык?
азыр депутаттын анан элдин арасында байланыш бузулуп калганда биздин депутатыбыз жок. Менде жок депутат, биякта отурган эмелерде дагы жок, эч кимде жок. Биз эч кимге карыялабайбыз. Мурун округтан шайланган депутатка эл барып, элдер коркутчу алардычы. Бизге келбесеңчи, биз сени шайлабайбыз эмки жолу депчи. Алар келип жүргөн. Мына мисалы 95-жылы Өмүрбек Субаналиев деген Таластан шайланган да. Анан барып мамлекет жумушка кетип калып, 2000-жылы келип Көлдүн шайланып атпайбы. Ошондо мен суроо бердим да, Өмүрбек, эмне үчүн Таластан шайланбайсың деп, бияк Көлдүк болуп калдым деп. Эмне үчүн барбайт? Потому что эл аяктан аны колдобойт, иштеген жок депчи. Бакыт мырза, Өнүгүү прогресс саясий партиясынын убадаларына токтолсоңуз. Ошон үчүн мен азыр эң жакшы нерсени айтып кетейин деп атам. Ошо бир Өнүгүү партиянын бир жакшы программасында бар экен. Мына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик эл алдында отчеттуу жана элдин көзөмөлүнүн астында дегенчи. Ушул жакшы нерсе да. Ошондон биринчи бүгүн келип отчет берип атат. Азыркы депутаттар отчет бербей калган. Ошондон аткарбай калган убадалары боюнча кайсы убадасын аткарбай жатат? Бул убадасын пока аягына чейин аткарбай атат. Ошон үчүн менин сунушум бар да. Ошо жогорку кеңеште президенттин өкүлү бар, өкмөттүн өкүлү бар. Бирок элдин өкүлү жок да, элдин өкүлүн отургузуп коюш керек. Силер айтасыңар, партиянын депутаттары, бул депутаттар элдин өкүлү. Элдин өкүлү эмес, бул партиянын депутаттары. Эл депутатты шайлаган жок, партияны шайлады. Ошондуктан бир киши ошол жакта отуруш керек. Экинчиден, ар бир жума сайын мен да депутат болуш деген аякта разный деген бар да. Ошо да, ошолорду карайт да, проблемаларды деп. Анан бир айдын ичиндечи ошо партиялардын убадаларын отчет берип турса жакшы болот эле. Убадалары боюнча кантип аткарылды? Республика Кыргыз ата журт канча кредит берди, жана 7% кредит кайсы кишиге берди? Ошондой отчет берип турса, анда эл көрүп, билип калат да кандай иштеп атат дегендичи. Ошондой биздин максатыбыз бар да. Бактыр Кешевич, сиз бул боюнча кандай дейсиз? Жума сайын ушул убадалар боюнча отчет берип турусу кандайбы? Ай сайын мен макулмун. Мен макулмун, баягы айтып кетпеди. Элдин астына чыгып, бийликтин, мамлекеттин кызматкерлери, органдын жетекчилери отчет берип турушат. Бул мааниси эмнеде? Биз мисалы райондун милициянын жетекчиси министрге баш ийет, элге баш ийбейт. Сот элге эч кандай маалымат бербейт. Прокурор башкы прокуратурага баш ийет, элге баш ийбейт. Бул туура, бул мыйзам, бул жөнүндө биз убада бергенбиз. Аткарган жок деп атпайбы Бакыт байке? Туура, мен моюнубузга алабыз, бирок биз мыйзам жазып атабыз. Биздин оюбуз кандай? Биздин оюбуз бир жылда бир жолу сот, прокурор, райондун милициянын башкысы жана башка райондук деңгээлдеги жетекчилер элдин астында курултай болобу же бир жыйналыш болобу, отчет болбосо да маалымат бериш керек. Бул жумуштарды аткардык. Эмне үчүн? Анткени ким күнөөлүү деп, ким нааразычылыкка чыгып аткан, бул президентке, анан өкмөткө нааразы. Бирок ал жерде райондук жана айыл өкмөттүн деңгээлинде жумуштарды эмне үчүн алар аткарбай атат? Дароо эле президентке чейин жетип атпайбы? Анан кийин элдин өкүлү боюнча биз туура партиянын биз өкүлдөрү, бирок бизди эл шайлаган. Биз элдин өкүлүбүз. Мына сиздердин дагы программаңар, мына передача эң туура, мына бул Бакыт байке айтып атпайбы? Биз ассоциация түздүк депчи. Бул да эң туура. Анткени партияларга, депутаттарга эстетип туруш керек. Алардан талап кылып туруш керек. Бизден талап кылып, бизди иштетиш керек. Анткени эгерде бизден талап кылынбай калса, алда депутат уктап калышы мүмкүн, алдагы унутуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ал жагынан бар. Бизде ар квартал сайын бизде эл менен жолугушуу бар. Ошол жактан бизде дагы жумуштарыбыз бар. Рахмат. Түз байланышта барганыбыз бар. Суроосун угалы, саламатсызбы? Саламатсыздар. Угатабыз сизди. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Айбек Бишкектен жалп аттым эле мен. Мен Бакыт Эргешевге суроом бар эле да.
могу биздин скорый биздин могу тез жардамчы скорый машиналарыбыз могу биз жака келип жүргөндөрүн көрүп жүрөбүз. Аябай эле эски машиналар келип, кээде байкуштар келип тартканда жүргөндөрүнөн бери могу Реуда деген биздин Реуга барсаңыздар машиналар сексеген машиналар жөн эле бир көлөкөн астында жийине алып сондо кийинип алып турат. Ошолорду алмаштырып сонун скорыйлерди тез жетип келе турган кылып бир ушуларды караштырып берип коюңуз ушул эмеден жогорку кеңештен бир көтөрүп. Рахмат. Түшүнүктүү болду сурооңуз. Рахмат. Бизде кезекте жарнама бар, андан соң жооп берели угарманыбыздын суроосуна. Бакыт Эргешевич, буга чейинки угарманыбыз ушул тез жардам унаалары боюнча Айбек мырзанын мен каалоосун суроосун мен жазып алдым тез жардам боюнча. Мен баарын түшүндүм. Аны биз фракциянын жыйынында көтөрүп, саламаттык сактоо министрлигинин министрин чакырып, ал боюнча да сүйлөшөбүз. Өзү негизи Кыргызстан боюнча бизге мен божомолдо айтып коеюн 500 тез жардам автоунаа жетишпей атат. 500. Былтыр мына 80 автоунаа алганбыз. Ал Кыргызстан боюнча ар бир айлык өкмөткө таралып кетти, бирок ал жетишсиз. Туура аны түшүнүп атам. Анткени бизге эң негизги биздин баалуулуктар бул биздин жарандарыбыздын ден соолугу. Мына менин бул эң негизги принцибим да бул ден соолук. Ден соолук болсо экономика өсөт, ден соолук болсо билимибиз болот, ден соолук болсо ынтымагыбыз болот, Кыргызстаныбыз да өнүгөт деген ойдомун да. Бакыт Эргешевич, сиздердин ушул берген убадаларыңыздын ичинде ушул армиядагы дедовщина түшүнүгүн жоюу боюнча дагы убадаларыңыздар бар болчу да. Бул боюнча азыр кандай иштер калып жатат? Бул боюнча ачык айтайын, бул боюнча жумуш өтө начар, мен аны мойнума алам. Биздин оюбуз эмнеде болгон бул жерде? Ошо армия деген бул престиж болсун деген. Биздин жаш жигиттер армия барганга, аскерге барганда коркпой барыш керек. Коркпой барыш керек. Ал үчүн биздин мисалы мен 8 класс бүткөндөн кийин мен Бишкектеги мурда айтат эле Суворский училище. Ушул Суворский училищеде мен окугам. Мен ал жерде окуп, мен билем ал жерде байланыш чоң класстагы, чоң курстагы жана биринчи курстагы менен байланыш ошол жерден көбүрөөк болот да. Андан кийин экинчиси бул өзүнүн баягы ошол мезгилде тарбиялоочулардан болот. Бизде командир взвод деген болот эле, командир роты деген болот эле. Мына ошо командир взводдон кандай өзүн так кармаса, командир роты кандай өзүн так кармаса, ошол жерде андай деле болбойт. Аларга биздин аскерлердин кызматкерлерге дагы шарттар түзүп бериш керекпиз. Шарт бул квартираларды алып беришек, айлык манаясын алып беришек. Ал жердеги частьтарда ар кандай шарттар түзүп, бул курал жарактар менен, анан кийин окутуу алар менен бүт ушул алардын деңгээлин көтөргөнгө умтулуш керекпиз. Мына ошол негизинде биз. Бирок буну азыр мына эстетип койдуңар, мына ачык айтып коеюн. Ушул боюнча биз дагы мыйзам боюнча биз аны аткарабыз. Рахмат. Түз байланышта угарманыбыз бар. Суроосун угалы, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угат абы, сизди өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бере бериңиз. Ассаламу алейкум Бакыт мырза, мен атым Өмүрзак, Бишкек Сагынчал отам. Алейкум салам. Менин сизге бир каалоом бар эле. Албетте эң алдыңкы партиядан болуп келдиңиздер, жаңы жүргөн партиянын катарына кирсеңиздер дагы. Негизинен ушу Кыргызстан айыл чарбага көп көңүл бөлгөнүн билип болгондуктан аны колдоп атасыздар. Ага эл ыраазы. Анан мен бир мындай бир суроом бар эле да. Жогорку кеңеште акыркы кездерде мандат талаш боюнча көп уюштуулар болуп атат. Берилген Угат абы, кыскача берсеңиз сурооңузду. Мен түшүндүм Өмүрзак. Сиздердеги бир кандидат бар эле, Хулкар Патша Сабирова деген. Ошол эжебиздин башка мамлекеттин гражданын экенин билип туруп босуп алдыңыздар. Түшүндүм. Мандат талаш боюнча. 5-Созувда биз мыйзам киргизгенбиз. Мыйзам киргизип, партияларга мүмкүнчүлүк берелик. Мандатты бөлүштүрүү боюнча борбордук шайлоо комиссияга эмес, партиялар өздөрү өз ичара сүйлөшүп бөлүштүрүсүн деп.
бирок тилекке каршы анын мыйзамга кол коюлбай калып өтпөй калган. Мына шайлоо өттү, чыр болду. Ар бир партияда чыр бар. Мен сиздерге кайсы бир партия, мына биз мисалы сыртка алып чыкпай өз сүйлөшүүгө келе атабыз. Мына радио угуучу дагы суратпайбы Талас районунун боюнча, мына ал дагы сүйлөшүү болгон да. Мисалы бийликтин партияларында аларда мүмкүнчүлүктөр көп. Ресурс бар, бийлик бар, аларда мүмкүнчүлүк көп. А биздин бийлиги жок партияларда кандай сүйлөшүү? Ич ичинде талапкерлердин арасында сүйлөшүү жүргүзүлөт. Сүйлөшүү жүргүзгөндөн кийин алар убада беришет. Убада бергенден кийин алар аткарабыз дешет. Добушун алгандан кийин биз келебиз дешет. Кайсы бир ондукка, биринчи ондукка кирип алгандан кийин иштебей коюп атышат. Иштебей коюп анан кийин мен болом да деп өзүнүн округуна барбай коюп атышат. А 40-чы, 45-чи, 60-чы турган кандидат иштеп атат, жанталашып, ал добуш алгандан кийин тиги чыкпай коет дагы 40-чы келе албай атат. Ал деле биздин кыргыздын жараны да ал дагы. Ал дагы биздин атуулубуз да ал дагы. А эмне үчүн ал добуш алгандан кийин ал келбеш керек? Албаган добушту депутат мандат ээ болуш керек да. Мына ошол жерде биз келечекте мына сүйлөшүп атабыз. Келечекте ушул чыр чатакты жок кылыш үчүн биз мыйзам чегинде буну бекитип алыш керекпиз. Бакыт Эргешевич, сиздердин ушул убадаларыңыздын дагы бирөөсү ушул улуттук кирешени туура бөлүштүрүү убадасы да бар болчу да. Бул жагын дагы айтып кетсеңиз. Эң туура биз анализ жүргүздүк. 25 мамлекеттик үлүшү бар мекемени карап чыктык. Жалпы акча каражаты 104 миллиард сом. Карасаңыз, бул бюджеттен сырткары акча. Бул дагы мамлекеттин акчасы. Бирок ал кайсы жерде иштеп атат, кандай иштеп атат? Ошону биз айттык. Банкка, Айыл банк болобу, РСК банкпы, ошол жерде тейлесин. Ошол жерде тейлегенден кийин бул биздин экономикага да салым болот. Бул бир. Азыр биз анализ кылсак, кайсы бир бош акчаларды банктарга коюп депозитке. Депозиттен проценттин пайдасын көрүп, ошо менен жашап атышат. А эмне үчүн ошол мына биздин дыйканыбыз 200 миң сом, 400 миң сомду кредит ала албай, РСК банкта обороту жок. Ал башка банкта депозит кылып койду. Мына ошонун акчанын баарын топтоп, биз көзөмөл жүргүзөйүн деген ойдо болуп, аны биз жасадык. Токтом менен биз. Бирок өкмөт азыр ошону токтомдагы банковский системаны өлтүрүп албайлы, бул жерде конкуренция болуш керек, тиги башка талаптар да туура болуш керек деген ойду айтты. Аны биз дагы макул болуп атабыз, аны караштырып атабыз. Өзүбүздүн азыр мына мисалы кризис болуп калды. Өзүбүзгө ишениш керекпиз азыр. Канча биздин өз каражаттарыбыз бар. Кандай туура экономика иштеп атканда туура караш керек. Баягы жетекчи эгерде ушул акчаны бекитип алып, анан өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштеп аткан болсо, аны жетекчини жумуштан кетириш керек, кетириш керек. Азыр мына мезгил келди. Биз жамааттык жоопкерчиликти алыш керекпиз. Бир мисалы мына агентство бар бизде. Депозиттен коргоо агентствосы. Ошол жерде 1 миллиардтан акча сом жатат, жөн эле жатат. Мына 5 жылдан бери иштеп атат, 1 миллиард сомду оборот кылып атат. 5 жылдын ичинде биз сурасак, канча тиги депозитти ким жабыртаткандар, канча сен жардам бердиңсең, 15 миң сомдук жардам бериптир. А ошо 1 миллиард сомду депозит коюп мына отурат ушул жетекчи. А ошо эмне үчүн ошол жетекчи азыр кризис болуп атат, мен дагы бир жумуш орун түзөйүн, мен дагы ушул акчага бир оборотко коеюн, мен дагы бир мамлекетке жардам берейин деген ойгонбой атат. Ошон үчүн мен айтып атам, жамааттык жоопкерчиликти көтөрүш керек. Рахмат. Бакыт мырза, сизге кайрылалы. Ушул саясий партиялардын берген убадалары ойлонулуп, анализден өткөрүлүп берилгенби же мындайча айтканда популисттик жар салуу элеби? Микрофонго. Азыр кыргыздарда сөз бар да, азыркылардын убадасы урпактардын убарасы депчи. Мына ачык эле айтайлык, бул баарысы убадаларычы аткарылбайт да. Мисалы, могу акысыз жана сапаттуу медициналык жардам көрсөттү. Болбойт ал. Жакында да болбойт, 5 жылдын ичинде да болбойт. Бул жана өйдө жакта биздин президенттин волясы керек да. Ошондо анда акысыз болот.
Муну азыр коомдук маселелерин түздөн түз эл өзү чечет дейт. Эл өзү чечпей калды. Муна Бакыт мырза билет, алар элдик демилге деген мыйзамды кабыл алганда конституцияда эл уже конституция кабыл алып референдумда өзүнүн конституциялык укугун бекитип койгон 300 шайлоочулар конституцияга өзгөрүш киргизсе болот депчи. Бирок депутаттар мына өзүнүн мыйзам менен моякта алар айтып атышат 20-жылга чейин эл силер унчукпай отургула депчи. Киргизбейсиңер, эчтеме жасай албайсыңар. Ел, если силер 120 депутатты багалбасаңар, 40 депутат бизге керек десеңер, жок, 20-жылга чейин 120-ны багасыңар. Кыйналсаңар, акча жетпесе да, балдарга акча жетпесе, окууга жетпесе, силер ушинтип багасыңар 120. Ушул мыйзам чыгарганда, ошон үчүн азыркы жана убадасы өзү чечет деген ал ишке ашпайт да. Рахмат. Бизде түз байланышта угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Саламаттылык. Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду Мен беребиз. Таластан чалып элем, байке. Атыңыз? Мен Максат. Угатабыз. Максат. Угатабыз, Максат, сурооңузду беребиз. Бакыт мырзага бир суроо берейин дедим эле. угутам Максат. Алло, салам алейкум, Бакыт. Алейкум ассалам. Бакыт байке, бизде мындай суроо да. Сиз азыр жогорку кеңешке экинчи жолку депутат болуп отурасыз, 3-чү жолку. 3-чү жолку, Сурооңузду бериңиз, убактыбыз тар бизде. Ошо 3-чү жолку болуп атканда сиз ошо Кыргызстанга эмне кылдыңыз? Биринчи суроом да. Мындай көрүнүктүү кыргыз элине эмне кылдыңыз? Экинчи суроом болсо, сиз азыркы биздин жогорку кеңешке аттанып атканда кыргыздардын элин вообще саанууга айлантып алышты да, буларчы вообще мына акча чатышып или өзүнүн эмелерин беришипчи. Рахмат. Ошону бир токтотсо болобу, кандай? Рахмат. Түшүндүрдү. Бактыңызга. Максат, сурооңо рахмат. Бул эмне кылдыңыз Кыргыз мамлекетине деген бул эң мындай популярдуу суроо. Бул туура суроо. Анткени бул суроону мен туура эле кабыл алып атам. Эмне кылдыңыз деген мен сиздерге отчет берип коеюн. Кыскача тоготер жерин айтсаңыз. Биз Кыргызстан боюнча парламентке өнүгүү партиясы кирбей туруп, биз 162 ашуун долбоорун ишке ашырдык. Кыргызстан боюнча 15 машина трактордун станция түздүк. 40 миңге жакын дыйканга биз ушул МТС аркылуу жардам болду. Арзан баада кызмат көрсөтүлдү. Эгерде сиз Талас областтан чалып атсаңыз, биз жөнүндө, МТС жөнүндө Талас районунда Кара Суу айылында Айталиев Талай деген жигит бар. Ошо МТС жөнүндө сурап алсаңыз болот. Манас районунда, Манас районунун центринде, ал жерде Жылдызбек деген жигиттер бар, ошо МТС иштеп атат. Ошол жактан сурасаңыз болот. Өз жүрөгүң сакта деген 35 миң ашуун адамдарды биз жүрөгүн карап чыктык. 11 адамга жүрөгүнө жардам операция. Бул өзүбүз. Бул эмне үчүн биз аткардык, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу угуучулар, радио угуучулар. Биз жумушту аткарса болот экен. Бирок бул партия өзүнүн чөнтөгүнө жасабаш керек. Бул мамлекеттин деңгээлинде биздин партиянын программасы мамлекет деңгээлинде программа ашыра алабыз деген ой менен биз жаратканбыз аны. Рахмат. Кийинки угарманыбыз бар, акыркы угарманыбыз. Суроосуну кабыл саламатсызбы? Саламатсызбы. Менин атым Аман, мен Бишкек шаарынан чалып атам. Сурооңузду кыскача. Азыр бизде немелер болуп атпайбы? Мандат алышып, ошого мен бир неме бар деп сурап элем. Мажоритарный система кылып койсо болбойбу? Пропорциональный система, избирательный система эмес, мажоритарный избирательный система кылып койсо болбойбу? Биринчи суроом. Экинчи суроом болсо, бул жана мэр, прокурор немелер бар го, областной прокурорлорду, ошолорду Америкада кылып туруп, жергиликтүү шайласа неме кылса болобу ушулардычы? Үчүнчү дагы бир суроом азыр. Акыркы суроом, анан медициналык камсыздандыруу боюнча менде сунушум бар эле да, мендечи, немечи. Если кааласаңыз, эфирден тышкары номерди ташлап коюп, мен сизге жазып жөнөтөм эми болсочу. Рахмат. Рахмат. Биздин номерибиз жазып алсаңыз 63 86 96, бул городской телефон. Ошого чалып, сиз менен кызматташып
жүрөлү. Сунуштарды берсеңиз болот. Мажоритарный система боюнча биз конституция боюнча биз азыр парламенттик өлкө деп эсептейбиз. Анткени теория боюнча мен сиздерге айтып коеюн. Эгерде парламент премьер-министр шайлаган болсо, дайындаган болсо, бул парламенттик өлкө деп эсептелет. Биз үй бүлөлүк башкаруудан ажырайбыз деп мына ошо парламенттик башкаруу өттүк. Парламенттик башкаруу өттүк. Мына биз партиялык принциптер менен, партиялык тизме менен келатабыз. Туура мажоритардык эмне үчүн сиз айтасыз? Аны дагы келечекте аны караш керек. Анткени бул жерде мен туура эле түшүнүп атам. Анткени депутат бир округко байланыш керек деген. Анткени ушул округтан көйгөй маселелерди угуш керек. Көйгөй маселени уккандан кийин парламентте угуш керек деген ойдо болду. Бул жерде келечекте туура. Ошон үчүн биз айтып атпайбыз, мыйзам чегинде кийин келатканда ошол биздин депутаттарды, талапкерлерди округка байлап ошол жактан шайланыш керек. Кийин бирок партиянын тизме менен барганга биз шарт беришек. Бактыр Кешевич, биздин уақытыбыз дагы аз калды. Эми жыйынтыктап айтсак да, ошол сиздердин берген убадаларыңыздардын ичинен кайсынысы аткарылышы оор же болбосо убакытты талап кылат? Эми мисалы зордук, зомбулук жасаган адамдарга өлүм жазасын киргизүү боюнча биз дагы кошумча мына террористтерге дагы өлүм жазасын киргизүү боюнча. Анткени ал референдум аркылуу киргизишекпиз. Референдум бул 1 жыл талап кылат экен. Анткени ал биринчи окуудан өтүш керек. Биринчи окуудан экинчи окуудан арасында 2 ай туруш керек экен. Бул ушундай окшогон оор мыйзамдар бар. Анан кийин мыйзам менен жазгандан кийин биринчи, экинчи, үчүнчү окуу кол коет да президент. Ал дагы 2 ай кетет. Ал жөнөкөй мыйзамдар боюнча. Мына ошон үчүн ошол жөндө эмне үчүн урматтуу радио угуучулар, эмне үчүн биз өлүм жазасы жөнүндө айтабыз? Мына Сирияда эмне болуп атат? Тиги араб өлкөлөрүндө эмне болуп атат? Мамлекет жоголуп кетип атат. Элдери мамлекеттен качып башка жака бир өзүн жан сагыш үчүн жабыр тартып атышат да. Биз дагы ушул мамлекетте коопсуздукту орнотуш керекпиз деген ойдобуз. Бактыр Кешевич, угармандарыбызга, жарандарга түшүнүктүү болсун. Азыркы ушул бардык жалпылап айтканда сиздердин убадаларыңыздар боюнча учурда канча мыйзам иштеп жатат, анан иштелип чыкты? Так билсек болобу? Азыр биз 3 мыйзамды биз ишке ашырдык. 3 мыйзамды. 10 мыйзам иштеп атат. Азыр уже биринчи окууга киргизип атат. Бул кайсылар? Бул баягы Икрамов Тазабек деген бизде депутатыбыз бар. Мына 30% бүтүрүүчүлөр жогорку жайды ушул жумушка орноштуруу боюнча, инвестиция жөнүндө мыйзамга мына 10 миллион сомго ким инвестиция салып келсе, ошолордун салыктан бошотуу боюнча, анан кийин кредиттер боюнча жазып атабыз. Ушундай бир социалдык төлөмдөр боюнча жаздык. Турак жай камсыздандыруу боюнча мына азыр жаздык. Тиги автоунаа баягы жарандык жок, оңрул эмес, ала бүттү. Оңрулдун таксили боюнча жарандык жоопкерчилик жөнүндө баягы автоунаалар боюнча ошол мыйзамдарды жаздык. Мына окшогондорду мыйзамдарды жазып келатабыз. Чоң рахмат. Бүгүнкү кабардамында уктуруусунда саясий партиялардын шайлоо алдында берген убадалары канчалык деңгээлде аткарылып жатат деген суроону салып талкууладык. Бүгүнкү программабызда Өнүгүү прогресс саясий партиясынын убадалары жөнүндө талкуу кылдык. Студиябызга Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев Эргешевич жана Кыргызстандын шайлоочулар ассоциациясынын президенти Бакыт Керимбеков келишти. Сиздерге чоң рахмат.